Ушул жаатта көп жыл 30 жылдан ашуун эмгектенип келе жаткан биздин каарманыбыз бар. Турмушумда 8 жыл орус мектепте окуп, 2 жыл кыргыз мектепте окуп, бул мага чоң эле турмушумда жардам берди да. Дос жарларым иштеп аткан экен. Ошо 4-курска эле ишке кирип алганмын. Орус класста окуп келгенмин деп айтып атасыз да, бир кызыктуу учурларыңыз эсте калдыбы? Если надо, я вам давайте повторно сдавать деген, мен коридорда ушуларды көрчү элек да, ушундай сонун эле да биздин мезгил деп ойлойм да. Мен ушу волейбол спорттун аркасында көп шаарларды көрүп келдим. Ушул тармакта жүргөн адис катары айтсаңыз, биздин ушул энергетика тармагынын келечеги кандай элестетесиз? Патриотизм жактан дагы эрк сөз менен биздин ажыбызга жеткизди деп ойлойм да. 37 миллиардтан кутулуп 3 жылда. И мына 25 миллиард эле калды. Деги эле сизде бир өзүңүздө ушул башкаруунун бир ыкмалары барбы? Эми тилеге тегизиштик болбойт да, 5 колуңдун манжасы деле тең окшош эмес да дегендей. Кече күн жыл эмес, кече күн кандай өттү деп анализдейбиз. Эл менен иштешүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Уже мен телефонумду шаардыктар эле билип калган. Прямо эле өзүмө чыгат. Уяттуу жерде отуруп алып да чалышат, свет өчүп калды деп. Билесиз, светте отурсаң сразу өчсө, биздин иш ошондой деп беките албайсың. Келиңиз андайсың үй бүлөңүз тууралуу дагы айтып берсеңиз. Биз аялым экөөбүз 15 мүнөт эле таанышып эле баш кошконбуз. Кийин мына Лина десем, жок, бул бизге туура келбейт деп апам көрчү эле. Бакытты ата-эненин бактылуулугу. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Назарыңыздарда сонун подкасттын кезектеги чыгарылышы көрсөтүүнү мен журналист Гүлжан Ажиматова алып барам. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биз сонун подкасттын ар бир чыгарылышына өзүнүн тармагында мыкты болгон инсандарды чакырып, алардын ушул конокторубуздун иш тажрыйбасы, басып өткөн жолу, деги эле ушул өзүнүн башкаларга дем күч бере турган бир дараметин болушунча ушул келген конокторубуздан чыгарып алайлы деп жакшы ниетте ушул көрсөтүүнү долбоор катары ачып келгенбиз. Бүгүнкү долбоорубуздун алкагында биз дагы көп жылдык өмүрүн ушул биздин Кыргызстаныбыздын экономикасынын көтөрүлүшүнө, бул албетте электр энергиясы, ушул жаатта көп жыл 30 жылдан ашуун эмгектенип келе жаткан биздин каарманыбыз бар. Мына ушул каарманыбызды бүгүнкү студиябыздын коногу катары чакырып алганбыз. Мен алгач сиздер менен тааныштырып өтсөм, биздин келген коногубуз менен жылуу жумшак сурашып, бүгүнкү сонун подкасттын кезектеги чыгарылышын баштап алабыз. Сонун подкасттын бүгүнкү чыгарылышы биздин каарманыбызды ким деп турсаңыздар, биздин каарманыбыз Ош райондук электр тармагынын башчысы Самидинов Алмазбек Кеңешбекович. Алмазбек мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга куш келдиңиз. Биринчиден саламатсызбы? Сизге канча күндөн бери, канча айдан бери подкастыңызга сиз чакырасыз, мен сизге чалам. Бүгүн Кудай буйруп, убакыт саат буйруган экен, келип сизге кичине маек бергениме даярмын. Чоң рахмат Гүлжан. Абдан жакшы. Алмазбек мырза, биз ушул ар бир келген коногубузда салттуу түрдө ушул биздин теле көрүүчүлөрүбүз, подкасттын көрүүчүлөрү, азыр биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Андыктан бул келген конок тууралуу биринчи маалымат ала алайлы деп шашылып калабыз да. Андыктан келиңиз, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кай жердин кулуну болосуз, кайсыл жерде чоңойдуңуз, билим алдыңыз? Жакшы суроо болуп кетти. Мен буну мындай жооп берсем, мен 1975 жылы 10 январда Ош шаарында төрөлгөнмүн. Бирок Ош шаарда төрөлгөн менен мен өзүм апам дагы алайдан болушат. Атам өмүр бою бухгалтер, мугалим болуп, Ош шаарында 113 училищеде директор болуп аяктап пенсияга чыккан. Апам дагы өмүр бою мугалим, библиотекаларда иштеп, мен ушу мугалимдердин үй бүлөдө төрөлгөнмүн. Атам болсо Алайдын Жошолу деген айылынан болот. Апам болсо Ташкоронун Жылуу деген айылынан болот. Ушул өзүм Ошто төрөлүп, атам баягы
айылдан шаарга келгенде анда билесиңер Союз малында орустар тил боюнча көп салым кошто да деп ойлойм мен ата энеме. Ошондуктан ушу балам орус тилди жакшы билсин деп өзүм ушул Ошто төрөлүп садикке барып дегендей орус садиктерге. Андан кийин ушул 1982 жылы Ошто 40 лет Кыргызстанда окуганмын. Ал жакта жакшы билим алып 8 класска чейин окуп, андан соң шартка байланыштуу болуп, микрорайон Төлөкөн курулуп, ошо Союз дорунда. Ошол жерде андан кийин ата энеме үй тийип, биз ошо микрорайон Төлөкөнгө көчүп, андан кийин жаңы мектеп ачылган эле, Кермето деп, 42-чи мектеп. Ошол жерде андан кийин 10-11 бүткөнмүн. 10-11 бүтүп, ал жакта 8 жыл орус мектепте окуп, анан кийин 2 жыл кыргыз мектепте окуп калгам да. Эми орустар айтканы судьба экен. Мен, например, ушундай турмушумда 8 жыл орус мектепте окуп, 2 жыл кыргыз мектепте окуп, бул мага чоң эле турмушумда жардам берди да. Ошол андан соң окууну ийгиликтүү бүткөндөн кийин Ош технологиялык университетине окууга тапшырганбыз. Ошондо өзүңүзгө маалым болгондой 92-жылдары Союз, ыдырап, андан кийин ошондо первый тестирование болуп, Ош технологиялык университети КТРТУ деген факультет ачылган. Ошондо коммерция деген окууну бүткөнмүн. Ошондо эле окуп атып эле 4-чү курста ата ушу иштесем кандай деп бир дос жарларым иштеп аткан экен. Ошо 4-чү курска эле ишке кирип алганмын. 4-чү курска ишке кирип алгам дейм да. Ошо барып, арыз жазып, атам айтып, атам дагы жардам берип ишке киргизген да 92-жылы. Ошентип 92-жылдан бери ошо энергетика 16 февралда жумушка киргенмин. Мына быйыл Кудай буйруса 26-жылы 16 февраль 30 жыл болот экен. Бир системада иштегеним. Баягы бир дарак бир жерде көгөрөт дегендей көп кызматтарда иштедим. 96-жылдан бери. Ошо 96-жылдан бери ошо системада иштеп, Аллага шүгүр, ушу бүгүнкү күнгө чейин иштеп атабыз. Жаман эмес. Мен бул кесипти тандаганына сыймыктанам. Ар кесиптин өзүнүн эмеси бар. Бирок мен энергетика тандаганыма, ушул күнгө чейин иштегениме мен сыймыктанам. Абдан жакшы. Подкасттын жүрүшүндө сиз менен ушул энергетика тармагы, оор кыйыштары, жетишкендиктери тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Анткени бул 30 жыл бул тармакта эмгектенүү деген дагы айтканга жеңил көрүнгөнү менен бул тармактын тузу оор, жоопкерчилиги күч дегендейчи. Алмаз мырза, сөз башынан болсун. Өзүңүз тууралуу ошо ата теңиз, анан шаарда чоңойгонуңуз тууралуу айтып калдыңыз да, кайрадан балалыгыңызга кайтайлы деп турам. Анткени алай жергеси чоң атанын тарбиясын, чоң эненин тарбиясын көрүп, тууган урук менен чогуу жүрүп калсаңыз керек. Алайдын табияты өзгөчө, эди дагы башкача деп айтып келебиз да биз. Ошол алайдыга суктанып, жаратылышына, табиятына суктанбаган бизде жок болсо керек башка адамдарчы. Андыктан келиңиз анда балалыгыңызга кайталы, чоң ата, чоң энеге барганда кандай сезимдер болгон? Албетте, туура айтасыз. Мен нукурга кыргызча сүйлөгөнүмө бир 15-20 жыл эле болду. Бирок мен кеч болсо деле мен сыймыктанам. Албетте эми ата энем орус тилге салымды көп кошуп, бирок ушундай тарбияны мен ата энеме ыраазымын да. Мисалы, Союз малында билбейм кандай каникулдар башкача болчу эле да. Анан кийин ошо майда 25 майда уже окууларды бүтүп, чериктер чыгып, уже эми 26-сы эмес 27-си келген убакта ата энем мисалы 2-июнда, 5-июнда жөнөтпөй эле уже 27-28 майларда уже айылга жөнөтөт эле да мени. Айылга жөнөтүп, мен действительно мен өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, алайдын жаратылышы деп. Ошондо ата энем мени 3 ай каникулга жөнөтөт эле. 3 ай каникулга жөнөтүп, ошондо ушу балам
орыс тили да билсин, ушу айылдагы жердеги турмуш кандай экен билсин деп мен аябай ата энеме ыраазымын да, ысык сууну көрсөтүп дегендей. Ошо 3 ай каникулда жүрүп ушунчалык мен бактылуу адам деп сеземин өзүмдү, себеп мен чоң атамды дагы көргөнмүн, чоң энеме, чоң атам Самидин деген чоң атам, Салмат деген чоң энем, андан соң атам Кеңешбек, апам Зура, ушу мага жакшы билим беришип, айылдын жергесин көрсөтүп барып, ошондо мен эмне деген мал, эмне деген уй, эмне деген кой, кымыз каяктан чыгат, сүт каяктан чыгат, курут каяктан болот деп эртең менен энем мени аябай жакшы көрчү эле, раматылык Саламат апам. Ошо эртең менен элдерди бээни бар айдап кел десе, мени аяп кой, бул кичине уктап алсын, орус деп уктатып, анан турсаң каймак даяр болуп калат, ысык нан даяр болуп калат. Ушул күндөрдү эстесем аябай суктанамын да күнөс. Ошондуктан өзүңүз айтып кеткен анан 3 ай каникулда жүрүп Ошко келгенде күйүп капкара болуп келесиң, анан келсең дворго келсең эле кайра эле классташтар келип, двордогу тааныштар көрүп, Алик, Алик, изменился ты какой деп туруп, анан кийин ал жакта классташтарым орус тилдүү көбү. Эми бизде класста 2 эле кыргыз окуганбыз. Анан келсең эле мен эми жайлоодон мындай апам чоң курттарды жасап берчү. Эми азыр андай жок да. Тим эле укмуш. Таш менен сындырып, бул невозможно эле да. Анан классташтарым эми көп Севастополь, Екатеринбург, Новосибирск каникулга кетишчү эле. Эми ата энелер биякта мындай геологородокто баягы геологдор эле, анан дедушка, бабушка деп кетип калышчу эле. Анан алар келет эле российский конфет, эмелерди алып келчү эле. Баягындай банан, санан сыяктуу, бизде жок эле да андайлар. Анан напиткаларды Алик, Алик, Алик деп. Мен олорго куруттан жада курутту берсем, алмашат элек да. Бартыр кылып турасыздарбы? Бартыр кылып туруп, Алик, сушеный бананы ты деп аларды тим эле ошо куруттарды жакшы көрчү эле да, мен эсимде бар да. И ушу 3 ай жайлоодо жүрсөм, ошо 1ден 2ден топтоп алып кетемин деп, ушу мындай ошондо эле мындай эмелем да, зирек ушу бирөөгө жакшылык кылайын, классташтарыма ушуну апарайын, ушуну анан олор мага да подарка берет деген күндөр болгон. Мен жаштыгым ошентип, Кудай шүгүр, жаман эмес Гүлжамал. Жаштыгым ошентип ата энемен чоң воспитание алдым. Ошол кыскача. Абдан жакшы. Алмаз мырза, ата эне дегенде биз башкача мындай сыймыктануу, ошол эле убакта ар бир ата эне баласына бир гана жакшылык каалайт, жакшы болсун дейт, келечегине кам көрөт. Анын ичинде сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, ушул каада салтты, өзүнүн жерин билип жүрсүн деп, сизде дагы атайын каникулдардын баарында убактыңызды бош калтырбай, атайын ошондой программа менен сизди чоңойтуп келишкен да, бул жакшы болсо керек деп. Ошол эле убакта сиз жалаң ушул орус класста окуп келгенмин деп айтып атасыз да, бир кызыктуу учурларыңыз эсте калдыбы? Албетте туура айтасыз, туура суроо болду. Мен мисалы мектепте окуп жүргөндө действительно образование биз окуп жүргөндө мен ойлойм аябай эле күчтүү болгон окшойт дейм. Эми бир жагынан билбейм, бир жагынан апам библиотекада иштеп, атам бухгалтер, мугалим болгонунан мага мындай, мага эмес, эми жалпысынан мен ойлойм бизге ошондо образование өтө чоң көңүл бурган экен да мамлекет. Дагы баягы жогоруда айтып кеткендей, мисалы биз 4 класс болсо, ошо биздин класста болгону бир 2 кыргыз бала, 1 кыргыз кыз эле окуйт элек да. Бирок ошондо союздун малында эстеп көрсөм, действительно билимге биз айрыкча ушул тең, ушул башка национальность, орустар, молдавандар, түрктөр бар эле да, аябай күчтүү. Бирок ошого карабастан мен ушу эсимде бар, биз кыргыздар, мисалы мен математика, геометрия, физикадан жалпы мындай 5ке билбесем эле, бирок аракет кылат элем да. Бирок баягындай русская литература, русский язык,
деген, география деген сабактарды аябай жакшы көрчү элем да. Ошондо эсимде бар да, патриотизм болот эле да биздечи. Патриотизм деген бул кандай деген, мындай кыргызча айтканда намызданат элек да. Мен мисалы ошондо бир Есенинби же Пушкиндинби стихотворениянын айтканда эсимде бар, апамдын кабинетинде ошону жаттап атканда ошондо апам выразительно айт дечү эле да. Выразительно деп 3-4 жолу кайталап, мына кайталап, даярданып, анан эмени айнектин астына коюп, анан кийин 40 летте эсимде бар, биздин терезелер аябай чоң эле да. Мындай айтып берсең, ошондо эсимде, даже эсимде калыптыр. Караңгы болсо деле кабинеттер жап-жарык, эшикте кар жаап турат. Андан кийин эми нацизм дей албайм, бирок биздин орус эжекелер аяндай арданап эле, билбейм, ошо выразительно айтып берчү элек да. Мисалы айта кетсем, мен туруп алып, жөн айтпай, я помню чудное мгновение, передо мной явились вы, как мимолетное мгновение чудной красоты деп, андан колун көтөрүп, анан кийин душаңы берип айтсаң, эжекең көрүп туруп, анан билесиз да, дневник болчу эле. Аны мен сезет элем. Ушун баягындай эмнеге ушу кыргыздар ушинтип выразительно айтат, а мен мындай, эми нацист дагы айта кетейин, нацист дейин, неге силер мындай окубайсыңар деп орустарга жине келчү эле да. Анан эсимде бар, апама келип ыйлайт элем. Эми мама дечү элем. Күндөлүктүн баягы клеткасы болот го. Ошондо 5ти мындай клетканын ичине коюп туруп, анан кийин подпись коет эле да. А мындай нерсени айтканда күтөсүң да 5 да каласың. Анан былчыйтып 5 деп коюп туруп, отлично деп кол койсо, мындай сүйүнөсүң да. Мага билбейм, ошондо эле сезилет эле. Мага ошондо эле сезилет эле да, ушундай нерселер сезилет эле. Мен аябай башка класстагы балдар бар эле, математиканы күчтүү билгендер. Кадимкиде коридордо көрчү элем да. Контрольный сабак жазганда 4 коюп койсо, ыйлап, нет, я вам докажу. Вы должны были мне 5 поставить. Если надо, я вам давайте повторно сдавать деген, мен коридордо ушуларды көрчү элек да. Ушундай сонун эле да биздин мезгил деп ойлойм да. Ушундай сон мектепте эч качан кыш жай болобу, мынтип кышта мынтип үшүп пальтолор мен эсимде жок. Биз мында кадимкиде ак көйнөкчө менен жүрчү элек. Шунчалык билбейм, жылуу, сонун, ошолорду коридордо ыйлагандарды көрүп, классташтарымы, параллельный класстагыларды көрүп, кыздарды көрүп алып, ушундайларды көрүп алып, анан кийин биз Кудай буйрса, ниетиңе жараша болот экен да. Ушу биз Кудай буйрса, эртең чоңойсок, мамлекетибизге, шаарыбызга пайдабыз тиет деп ошондо эле оюбуз келишкен. Кийин ошол балдар менен, мектепте окуган балдар менен чогуу сонун институтка өттүк. Институтта дагы ошо бүгүнкү күндө балдар жакшы тажрыйбалуу жерде иштеп атышат. Мен аябай суктанам, ушундай 8 жыл дагы эле кайталап кетсем, орус мектепте окуп, ушундай классташтар менен. Анда бизде мындай жок эле. Өзбек, кыргыз, тажик, уйгур, орус дегенде бөлүнүш, мындай кадимкиде семья болчу элек да. Жакшы, Алмаз мырза. Келиңиз сиздин ушул адистигиңизге кайтсак, анткени бүгүнкү күндө баарыбызга коеюнбу? Албетте болот. Эсимде да мектепте окуп жүргөнүбүздө билесиз да, Октябрёнок, Пионер, анан кийин комсомол. Биз комсомолго жетпей калдык. Союз ыдырап. Ошондо эсимде бар, жакшы билесиз да өзүңүз, 22 апрелде Пионерге галстук байлап принимать этет эле. Мен эсимде бар, жакшы окугандарды эми кандай десем туура болот. Эми 19 майда активисттерди биринчи вручать этет эле да. Ошондо эсимде бар, класста 20 канча 25 бала окусак, ошондо так, этого когда будем принимать деп чыгып, мындай класс өзү чечет эле да. Мугалим өзүн айтып. Ошондо мен да сыймыктанып кетем. Ошондо чыкканда Алик деп койчу элем мен мектепте. Алик когда будем принимать. Ошондо эч элесимен кетпейт, баардыгы депутаттар ошо кол көтөрүшүп 19 мая деп. Ошондо мен эсимде бар, 19 майда
Алаз мэриянын астында бизди ошондо принимать эткен. Ошондо эсимде бар, экинчи секретарлар чыгып, баягындай галстуктарды баягы вечный огоньдун астында байлап сыймыктанат элем да. Ушу мектепте окуп жүргөндө эле ошентип 19 майда галстук такканда мен аябай сыймыктанат элем. Себеби бул дагы баягы мектепке кошкон билимиңи, мектепке туура мамиле кылганыңы, өзүң көрсөткөн үчүн 19 майда принимать эткенде ошону дагы билбейм, ошондо мага сезилет эле, обязательно бир орус, бир кыргыз эме кылат эле да, обязательно. Эмнегедир ошондой эле да. Ошондо бизге айттырган бир орус гана мага. Эсимде бар, галстукту, кызыл галстукту мынтип коюп алып, колуңду мынтип көтөрүп алып, бул колду көтөрүш өзүнчө эле счастье эле да. Анан как завяжешь галстук, береги его, он есть нашим знаменем цвета одного деп. Анан кийин эсимде бар, чоң эле должность иштеген галстугумду алып, мойнума байлагандан кийин алыстан карапсам, апам көрүнүп калды, Зура апам, мама дечилем. Тип карасам көзүнөн жашым тийип агып. Бул дагы ошо жаштар слезы счастья деп коет экен да орустар. Мен ошондо көрүп, мындай өзүмдү гордый сезгенмин да. Себеп ал мен мектепте да окуп жүргөндө 4-класстан 11-класска чейин волейбол катышат элек да. Волейболго катышып, ошондо соревнованияга барчу элек. Ушул волейбол боюнча мектепте союзда ушундай сонун болгон экен. Мен ушул волейбол спорттун аркасында көп шаарларды көрүп келдим. Мына Өзбекстан, Андижан, Фергана, Ташкент, Ангрен, Казакстанга барчубуз, Алмата, Бишкек, Томск, Омск. Ошондо эсимде бар, аэропортко барсаң, спортсменов деп бизди биринчи өткөрчү эле. Анан кийин соревнования барып катышып келсең, линейкада. Өтө өзүм действительно өзүм гордо сезет элем. Наши ученики, такие как Гринин Евгений, Попов Александр, Самединов Алмаз, учащиеся 8 Б класса, завоевали призовые места в соревнованиях в России, в городе Томске, заняли призовые деп линейкада чыгарса, ушунчалык духум көтөрүлөт да. Мен ойлойм, ошондо идеология башка болуш экен дейм да. Адамдын идеологиясы башка болуш экен. Ошо идеология менен бүгүнкү күндө ошо чоңоюп сабак болуп атат деп ойлойм да. Абдан жакшы. Жакшы эскерүүлөр албетте. Алмаз мырза, ушул сиздин адистигиңизге кайрылсак да, бул энергетика тармагы бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан да көп көңүл бурулуп атат. Ошол эле убакта бир топ жарандарыбыз бар да, биз азыр электр энергиясы бизде кандай болот, келечекте кандай болот деп мындай түйшөлгөн адамдар дагы жок эмес десек болот да. Ушул тармакта жүргөн адис катары айтсаңыз, биздин ушул энергетика тармагынын келечеги кандай элестетесиз? Рахмат. Өтө жакшы суроо болду. Мен баягы жогоруда айтып кеткен Ош технология университетинин коммерция факультетин бүткөн мен экинчи адистигим ошо энергетика. Баягы 96-жылы жумушка киргенимде 1 жыл иштеп, койду, значит, ушу мага кесип жакты деп, экинчи кесибим алганым энергетика тармагында иштеп атып, окуп заочный. Анан экинчи образованием энергетик. Действительно, 16 февралда 26-жылы 30 жыл болот экен бул системада иштегениме. Мен бул системада иштегениме аябай сыймыктанам. Сыймыктан негизи себеби бүгүнкү күндө биздин электр энергия Кыргызстанда биз алыска барбайлык, жакын арада эле мына СНГнын арасына караганда биздер мына гидроэлектростанциялар өнүгүп баратат да, бүгүнкү күндө чоң долбоорлор болуп атат. Эми ачыгында айтканда, энергетикада мен 30 жыл иштесем, мен көп министрлер менен почти 90%, 80% мен иштештим да. Бирок бүгүнкү күндө мен белгилеп кетем да, белгилеп кеткеним биздин энергетикада ким гана башкарбады? Бизнесмендер, коммерсанттар, даже дармек саткандар, ошол сыяктуу бир энергетиктер министерствода иштеп кетишти да. Бирок баса белгилеп кетейин, бүгүнкү күндө
Бизден министрибиз Талай Мукеевич көсүпкөй. Действительно, баягында айтып коет го. Мынау төрөлдү врач, у него в крови есть врач деп. Биздин министрдин бүгүнкү действительно настоящий Кыргыз Республиканын эң күчтүү энергетиктерин деп эсептейм да. Себеп бул киши кайсы жыл жерде иштебеди. Мына чоң долбоор бар билесиз, мына Касамин деген. Касамин мына быйыл мына Касаминде уже ишке жүргүздү. Кудай буюрса бул чоң проект болуп атат. Азыр Тажикстанда да бүтсө, андан ары Афганистан, Пакистан болуп, аябай сонун долбоорлор болот. Андан соң мына Датка кенинге биздин Талай Мукеевич. Буга дагы салым кошкон. Көп жерде өзүнүн ошо системада тажрыйбасы бар да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде энергетиктер чоң реформа болду да. Мен аны кесе айта алам да. Чоң реформа болду. Себеп бүгүнкү күндө биздин ажыбызга, улуу урматтуу президентибизге Садыр Нуркожоевичке ичинен так даана кандай ситуация болуп атканын, энергетиканын бардыгын коркпой, кандай кризистебиз, азыр кандай bundan чыгыш керекпиз деп, мен ойлойм, патриотизм жактан дагы эрк сөз менен биздин ажыбызга жеткизди деп ойлойм да. Себеп мына өзүңөргө белгилүү болгондой көрүп атпайсызбы? Мен экономиканы түшүнбөйм. Таможняда эмне болуп атат, медицинада эмне болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө энергетикада чоң реформалар болуп атат. Мисалы, мен мына 30 жылдан бери иштеп атам. Бүгүнкү күндө келген материалдарды көрсөңүз, ушундай сапаттуу дагы. И республика боюнча, бүгүнкү күндө биздин НЭСТен бар, Национальный электрик станция Кыргызстан деп. Ошол жерден бардыгы тендерлер өтөт да, бир товарды ошол жерде өткөрүп, бардык республикаларыбызга, бардык Исыкөл ПЭС бар, Бишкек ПЭС, Чүй ПЭС, Талас ПЭС, Нарын ПЭС и Ош ПЭС, анан мына Баткен кошулуп калды. Баткен ПЭС да кошулуп калды. Бүгүнкү күндө бизге жалпыдан бардыгыбызга бир тендер өткөрүп, жалпыбызга ошо бардык окшош материалды, сапаттуу материалды жеткизип атат. Ошондуктан бүгүнкү 3 жылдан бери чоң реформа болуп, бүгүнкү күндө сапаттуу материалдар келип, ошону дагы алып иштеткени биз дагы коркпой, ошо материалдарды өзүнүн ордуна жеткизип коюп, депутат жайда билесиңер, кичине электроэнергия өчүп турат. Ошого биз эми по напряжению иштей албайт да балдар. Ошону өчүргөнгө айла жок өчүрүп анан кийин ошо кышка дайректүү көрөбүз. Ошондуктан мен ойлоймун, энергетикада кече дагы ажыбыз дагы айтып кетти. Мына биздин министрибиз эми элестетип көрсөңүз, 2010-2020 жылга чейин биздин энергетикада 137 миллиард сом карыз болуп кеткенбиз. Карыз. Бул карыз деген ошонун ичинен банктардан карыз алышып, башка поставщиктери карыз болуп товарларда, ошону бере албай 2020 жылга чейин ушунчалык көп карыздар болгон. Бирок мен кескин айтып кетемин, мына 3 жылдан бери биздин министрибиз так даана президентке жеткизип, президент да биздин саясатты, электроэнергияны карап, 3 жылда 137 миллиардтан кутулуп 3 жылда. И мына 25 миллиард эле калды. Буну дагы Кудай буйрса, мына келерки жылда Кудай буйрса, анда кутулсак, Кудай буйрса, себеп биздин мына саясатты урматтуу президентибиз да мына энергетиканы колдоп эме кылып атат. Буну кутулсак, биз уже прибыльге кетебиз. Кудай насип этсе. Бул не деген значит? Прибыль деген ошого карабастан бүгүнкү күндө келерги прибыль, ошого карабастан биз мына 3 жылда биздин энергетика кандай деген техникалар келип атат. Жаңы, керектүү, сапаттуу техникалар келип атат. Ар бир республика боюнча энергетикаларга берип, бүгүнкү күндө биз кыйналбай калдык. Бир машинаны бир күн ондосок, 2 күн ондосок, бир күн иштейбиз. 2 күн ондосок, бир күн иштейбиз. Бүгүнкү күндө андай маселе жок bizde. Bizde бүгүн только иштеш керекпиз, элге сапаттуу электроэнергия бериш керек, ошонун үстүнө иштеп атабыз. Абдан жакшы. Алмаз мырза, дагы бир суроону узатайын деп турам.
жетекчилик орундарда иштөөнүн дагы өзүнчө бир жоопкерчилиги, түйшүгү бар. Бүгүнкү күндө ушул көптөгөн адамдардын башын бириктирип, болгондо дагы бул экинчи борбор калабыз Ош шаарында чоң ушул мекеменин башчысы болуп турасыз. Жетекчилик орунда болгондо дагы ар бир кызматкердин азыр сиздерде ушул кыш келген сайын ушул кыштан аман эсен чыксак, ар бир кызматкердин баягы жоопкерчилиги бар дегендей, силердин ишиңерде деле азыр кызматкердин ар биринин жакындары, үй бүлөсү деле ушул бүгүн жумушуна эсен аман барып келсе деген нерсе менен жашайт да. Анткени декабрь башталды, кыш ичи сиздерде аябай иш көбөйөт дегендей. Кызматкерлерге болгон ушу мамилеңиздер, бүгүнкү күндө башкача бир өзгөчө ыкмалар менен иштөө, деги эле сизде бир өзүңүздө ушул башкаруунун бир ыкмалары барбы? Албетте, мына 30 жылдан бери иштеп, эми бул кызматта сразу келип иштебейсиң кызматта. Ал мына ошого дагы эле жогоруда айтып кеткендей ушундай Молдо Исаев деген бизде директор иштеп кеткен, өтө энергетика мына ОШБСте салымын көп кошкон неме бар. Бүгүнкү күндө Аттокоров, Анарбай ака дегендер иштеп кеткен, алардын иш жүзлөрүн көрүп, андан соң Раймалиев Марат дегендер иштеген, Исманов Эмиль дегендер иштеп, ошолорду көрүп, эми ар руководителдин өзүнүн плюсу да минусу болот. Мен турмушумда ушуна аракет кыламын, ар адамдын эми тилеге тегизиштик болбойт да, 5 колуңдун манжасы деле тең окшош эмес да дегендей. Ар руководителдин жакшы жагын, сапатын алып, мына жакты жакшы билет экен. Ошону мен Кудай буйруса ушул боюнча иштейм. Бунусу мага жакпайт, бунусун мага жакпайт, буну кылбайм деп. Албетте, өтө ответственный жумуш. Бизде бул электроэнергия дегенде, бул электроэнергия орусча айтканда ошибки не прощает да. Бул ошондуктан күнөөгө иш башталардын алдында техника безопасности айтабыз. Биринчи очередь макул бүгүн иш бүтпөй калсын, бирок адамдын өмүрү биринчи орунга коем мен. Ошон үчүн жумушту постоянно баштагандан кийин, ошол чогулуш башталгандан кийин биринчи ошодон баштап тынччылыкпы, кечээ эчтеке эч ким травма албадыбы, эч ким эчтеке болбодубу. Анан кийин чогулуштун бүтөрдө дагы ошону сөзсүз айтып кетейм. Анан калганы бөлүштүргөн иштерлерди бөлүштүрүп, кайсыл жерде мисалы айта кетсек, мына Юго Востокто дейлик, кечээ ошол перегрузга чыгып калды. Перегрузга чыгып калсак, фидерди аны так кайсыл жерге кайсы трансформатор бөлсөк, себеп эртең да бул түрө берсе, эртең бул мына көчө без напряжения калат. Ошентип анализдеп, жумуштарды бөлүштүрүп, кечээ күн жыл эмес, кечээ күн кандай өттү деп анализдейбиз. Кечээ күн жакшы өттү, өчүлөр аз болду, өчүрбөдүкпү деп жумушубузду ошентип алып барабыз. Жумушуңузда дагы бир маанилүү эске ала турган жагдай бул колдонуучулар да. Сиздер көбүнчө баягы потребитель деп атап келесиздер. Негизги электр энергиясын алуучулар, колдонуучулар, мекеме ишканалар дейли. Бүгүнкү күндө бир топ алардын дагы кээ бир берген талаптары туура десек болот. Ошол эл менен иштешүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Албетте, мурда Ош шаары мына 1,5 жыл болуп калды. Ош шаары чоңоюп кетип атат да. Чоңоюп атат. Абоненттер көбөйүп атат. Кичине чакан, кичине средний бизнестер аябай мына мамлекет да колдоп атат. Аябай ишканалар көбөйүп атат. Электр энергия көбөйүп атат. Анан кийин шаарыбызды 1,5 жыл болуп калды азыр. Шаарыбыз 2 райондук электр тармактар болуп калды. Бирөөсү Сулайман Тоо, экинчиси мына Ош РСМен иштеп аткан жер. Баягы милицияда бөлүнбөдү эле. Ошондой сыяктуу эле биз да бөлүнгөнбүз да, оперативность тезирээк болсун деп. Азыр Черемушкада курулган жаңы заманбап Сулайман РС деп атап койгонбуз. Ошол жакта иштеп атат. Албетте,
бизде эч качан бардыгы мен алысмын, телеге тегиз бардыгы жакшы деп. Ооба, себеби бул топтолуп келген нерсе. Мен баягы жогоруда айтып кеткендей, бүгүнкү күндө мына сапаттуу материалдар келип атат деп атпаймынбы? Ошолорду техникалар келип атат. Ушулар менен биз азыр бүгүнкү күндө канча жылдан бери кылбаган иштерди, сапатсыз материалдарды коюп кыйналып жүргөн маалда бүгүнкү ушуна жаралып турат да. Бүгүнкү күндө туура элден дагы жалп келет. Аны биз туура кабыл алабыз. Эми керде бизде 2 телефон турат, городской 2 сотовый связь бар. Эми бир затта да кайталап кетсем, мына мисалы үйгө болсо, авария болсо, эми бир район өчүп калат да. Анан бир затта баягы телефон билгендер 10-15 жаш сразу чала калат да. Ал жакта болбосо 2000-3000 деген население жашайт. Анан кийин занят болуп калат, алганга эме болбой калат, возможность болбой калат. Андан сырткары уже мен телефонумду шаардыктар эле билип калган. Прямо эле өзүмө чыгат. Анан түшүндүрөсүң. Алмаз, эмне болду? Жөн эле айта койчу, качан болот электроэнергия дегенден. Эже, ака, кичине сабыр болуп туруңуздар. Анан азыр WhatsApp бар да. Керек болсо ошо иштеп аткан жерде мынандай кичине перегруз болуп калды, трансформаторубуз эме болуп калды же ар кандай ситуация болот. Аппарат жөн эле турса эле керки мастар кетип атып же КамАЗ келип столбага сүзүп калат. Анан жөнөтөм деп мына азыр мына восстановить беребиз деп элдер менен иштешебиз. Туура биздин электроэнергияны баягы беките албайт экенсиң. Бир жерде конокто отурсаң же кухняда отурсаң, кээерки досторуң кээрде уяттуу жерде отуруп алып да чалышат, свет өчүп калды деп. Эми билесиз, светти отурсаң сразу өчсө, биздин иш ошондой деп беките албайсың. Бирок аракет кылып атабыз, иштеп атабыз анын үстүнөн. Жакшы, Алмаз мырза, келиңиз анда сиздин үй бүлөңүз тууралуу дагы сүйлөшсөк, эгер сизде сыр болбосо. Анткени үй бүлө бул өтө маанилүү. Жетекчи катары сиздин ушул артыңызда жакшы баягы үй бүлө болгон үчүн, колдоочуңуз болгон үчүн, баягы жумушуңуз жеңилдеп, түшүнүү менен мамиле болгон үчүн дагы ишиңизден кайсы бир деңгээлде жакшырышына дагы өзүнүн дагы бир салымын кошкон инсан болот. Келиңиз анда сиздин үй бүлөңүз тууралуу дагы айтып берсеңиз. Рахмат. Мен үй бүлөм жөнүндө айта кетсем, мен жубайым Айдарова Айлита Нурмамбетовна деп. Экөөбүз институтта чогуу эле окуган экенбиз. Ал дагы менен бир жаш кичине, 76-жылкы экономфакта окуган экен. Эми ушу 5 жыл жүрүп, окуп, мен бир да көрбөптүрмүн. Анан кийин эми турмуш экен, үйлөнгөндөн кийин сурасам, мен сени көрүп эле жүрчү элем дейт. Эми бирок ойдо жок, что биз ушундай семья, үй бүлө болобуз деп. Эми кичине шутка катары айтып берейин эми. Убактыңыз болсо, эми убакыттар. Биз аялым экөөбүз 15 мүнөт эле таанышып эле баш кошконбуз. Анда мен чоң небереси. Чоң атам, чоң энем аябай жакшы көрчү. Анан 23 жаштамын. Иштеп атам. Анан эми жашсың, достор Бишкекке кетип калышат. Анан достор чакырышат, барасың, анан кийин анжаң ойноп, эми жакын жерде көчөдө жүрөсүң да эми. Анан кой буну үйлөш керек экен деп. Анан кийин чоң энемесин бар, Саламатовым. Балам кой үйлөнбөсөң болбойт, мына атаң карачы, атаң дагы неберелүү болсун анда. Мен айттым, макул. Үйлөнөйүн дедим. Үйлөнсөм, Лена менен жүрсөм, Ленаны алып берип эле макул деп жүргөн апам. Кийин анан мына Лена десем, жок, бул бизге туура келбейт деп апам көрчү эле. Апам көрүп, анан ушундай эми психолог экен да, мугалим да. Мен да баягы сындырбайын психологический эме деп. Анан ошентип үйлөнөйүн десем, мына болбойт дешти. Буга үйлөнөйүн десем, бул да болбойт. Бизге салтка туура келбейт деп. Анан макул, анда кимди алайын деп эле анан тааныштырабыз деп калышты. Анан кийин макул машинага отуруп, 2 жеңем алып алып, анан кийин үйүнө бардык. Анан чыкты.
чыгып анан кийин эми баягы келатканда эле билбейм бир жылдызбы же эмне тырс деди да. Анан кийин бардык, жеңем, эки жеңем мен. Анан мына аялым жубайым отуруп таанышып калдык. Анан менин атым Алмаз. Менин атым Айлит. Жакшы. Мен айттым, мне пора жениться. Сен окуп бүтсүң, тебе пора замуж выходить. Ты согласна за меня выйти замуж? Аялым макул деди. Мен деле макул дедим. Анан эсин бар, давай ты моих родителей уважай, я твоих буду уважать, а мы с тобой слюбимся деп. Мен аябай Алла Таалама ыраазымын. Мен ата-энеме ыраазымын. Мен ушундай аялым бар үчүн мен аябай сыймыктанам. Ушунчалык бүгүнкү күнгө чейин көз тийбесин. 4 балалуу болуп, 2 кыз, 2 уулубуз бар. Чоң кызыбыз азыр 25-ке чыгып калды. Андан кийин балам армияда жүрүп, армияны бүтүрүп, окууну бүтүрүп, азыр иштеп жүрөт. 23 жашта. Как раз мен үйлөнгөн. Азыр кээ үйлөн десем башым ортпачы дейт. Эми ата-эненин немесин эми түшүнүп атам менчи. Ар эми убагы менен келет экен да. Любой нерсе өзүнүн убагы менен келет экен. Анан азыр көрүп алып, атам, апам ушундай экен да. Балаң чоңойгондо билесиң дегендей эми билип атам да. Ошол андан кийин кызым Тунуся азыр 11-класста окуп атат. Экөөбүз 6 ай переговор кылып, эми 11-ди бүтүп атасың, кайсыга даярданабыз деп, азыр Кудайга шүгүр 11-ди бүтүп атат. Азыр ушу стоматолог деп экөөбүз келиштик. Буну айткан эмнеге, буну сөздү эмнеге айтып атамын? Себеби эки чоңуму иштеп жүрүп, кандай чоңойгондорун кайерден окуган, эми окуган билем эми каерде, бирок тарбия бирге жүрүп почти убактым болбоптур да. Себеп иштеп жүрүп, Алайда иштеп калдым, Алайда 2 жыл иштеп калдым, Ноокатта иштеп калдым, Жалал Абадта иштеп калдым. 2 чоң баламдын кандай чоңойгонун билбей калдым да. Ошон үчүн эмнеге Тунуся деп калдым. Азыркы 2 кичинекем ушунда басым кылып атамын, ушу Кудай кааласа. Андан кичинекем балам 9-класста окуп атат, азыр мына Чүрөмбашка Себат деп коебу, Түрк лицейде. Ошо азыр 2 балама чоңдоруму окуусуна, кийимине, оокатына убактым тардыгынан көңүл бурбай жүрдүм эле. Азыр 2 кичинекеме чоң эле салымын кошуп деп ойлоп атам. Азыр ошо 2 кичинекемени азыр даярдап атам. Эми окуп отуруп биргеликте аракет кыламын. Чогуу кафеге барып чай ичкени. Эми ар нерсе убагы менен болот экен да. Бир убакта достор менен жүрөт экенсиң, башың чыкпай. Бир убакта коллега достор менен жүрөт экенсиң, башың чыкпай, тойлошуп. Азыр биз эми мына эликке чыктым, мына элик бирге кеттим. Азыр эми баягы жогоруда айтып кеткендей, ата-энени эми түшүнүп атам. Кудай буйруса, ошо семья ушундай. Жакшы. Сиздей мырзалар көп болсун дейли. Алмаз мырза, биз ушул сонун подкасттын салттуу суроосун узатып келебиз да. Убактыбыз жана чектелүү болгонуна байланыштуу. Ошентсе дагы сиздин баягы башыңыздан өткөн кызыктуу окуяларга, өзгөчө окуяларга сары эсеп салып, көңүл бөлүп келдик. Анан жашоо өзү татаал деп адам баласы өзүбүз татаалдаштырабыз деп айтабыз да. Ошол жакта позитивдик же бир башкача өзгөчө көз караштагы ушул биздин мекендештерибиз, биздин ушул сонун подкасттын келген коноктору, каармандар ар кандай көз караштарды айтып келишет да. Келиңиз, анда сизден дагы ушул салттуу суроо болсун. Сонун жашаш үчүн адам баласы эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Турмуштабы же семьядабы же иштеби? Бардык жерде, мисалы, сонун жашоонун бир формулалары барбы? Кыйналбай жашоонун сиздин оюңуз боюнча. Эми кыйналбай деген менен эми турмушта ар кандай болот экен. Мен мындай айта албайм, бул действительно татаал суроо экен. Мен бул суроону мен подкасттарыңызды көрүп турамын, бирок мына сурооңузду кандай жооп берсем? Мен ойлоймун, мисалы катары айта кетсем, бир үй бүлөдө ата-эненин ортосунда 4 бала болсо,
4 баланы тең бирөөсү жаман болсун дебейт да. Ошо эне ошол эле сүтүн берет. Ошол эле эне ошол тарбияны берет. Ошол эле эне ошол эле тамагын берет. Ошол эле ата адалдан тапкан тамагын ошол эле алып келип балдарына берет да. Бирок эми өзүңүз билесиз, орустарда сөз бар, семья без уродов дегендейчи. Ошондой эле коллективде ошондо эми грубый болбош үчүн мен айтарым, мисалы ошо 4 баланын мисалы бирөөсү мугалим, бирөөсү врач, бирөөсү дагы бир жакшы кызматта иштейт. Кызматта иштебесе эле бир өнөрү бар, а бирок бир балаң обязательно шок чыгат. Эгерде ушунчалык жеңил айтсам, мисалы алкашчылык болот, мисалы да эми. Эми ошол формула дегенде мен ойлоймун, бул формуланы мен мындай чечсе болот деп мындай ойлойм да. Ар бир инсандын, ошол мен мисал айта кеттим ба, 4 баланын. Ошол 4 баланын өзүнө ниетине жараша болот деп ойлойм да. Ар бир дагы эле кайталап кетем, ата-эне 4 баланы тең мына алкаш болуп кетсин деп, например, өтүп кетишкен сыздап өтүп кетет да, сыздап өтүп кетет. Ушул балам эмне болду же кызым эмне болду деп. Мен ошого мынтип жооп берем да, ошон үчүн ар бир инсандын өзүнө эмесине эмне деп коет эле? Дарыметине, ойлогон эмесине, койгон максатына, аракетине деп ошондон деп ойлойм да. Анан кийин мен бакытты ата-эненин бактылуулугу. Мен ойлойм, ошол дагы пример кылып атам да 4 баланы. 4 бала өзү менен өзү болуп, кыз күйөөсү менен, бала аялы менен, анан кийин кудалашып жүрүп, дос болуп жүрүп, эң жакын достор менде эми келатат бул. Мен бирок эми примерлерди көрүп атам да, ата-эне менен мына кудалар кандай болуп жүрүшкөн, кучакташып, айтышып деп. Алмаз мырза, келиңиз анда сизге ушул биздин сонун подкасттын бүгүнкү чыгарылышында эркин микрофон берели, жыйынтыктоочу сөзүңүз болсо, биздин ушул сонун подкасттын көрүүчүлөрүнө кайрылып койсоңуз болот. Чоң рахмат Атайы. Ошол Ош шаарында электр тармактарында иштеп атасыз, кичине маалымат берип коесуз деп көңүл бурганыңыздарга, чакырганыңызга биринчи сизге чоң рахмат. Жамаатыңыздарга каалайт элем ушундан дагы өркүндөп, мындан дагы чоң студияларды ачып, мына Бишкекте Номад деген ачылды. Мен сизди канча жылдан бери Ош ТВдан эмени передачаны бергениңизди көрүп эле жүрүп, илгертиле тааныйбыз сизди. Мына студияң аябай жакшы экен, Кудай буйруса уютный экен. Бул жерде канчалаган адамдар подкаст берип атышат. Мен да силердин бир көрүүчүлөрдүн биримин. Силерге ишиңерге ийгилик каалайм. Мындан дагы чоң жерлерде көргүм келет. Анан эмне дейт элем? Ош шаардыктарга эмне дейт элем? Ошо Кудай буйруса мына кыш кирип келатат. Бая жогоруда айтып кеткен сөздөрдү туура кабыл алып, Кудай буйруса биз энергетика алдыга жылып атабыз. Көп иштерди кылып атабыз. Кудай буйруса биздин ажыбыз айткандай мына 2,5 жыл, 3 жыл Кудай буйруса чыдап турсак, биз көп жетишкендерге жетебиз Кудай буйруса. Себеп энергетика биздин ажыбыз ушунчалык көңүл буруп атат. Эгерде ушунчалык көңүл буруп атса, экономика каяктан көтөрүлөт? Экономика деген эгерде электр энергия сапаттуу болсо, 24 электр энергия өчпөсө, 365 күн электр энергия өчпөсө, ошондо биз ойлоймун, өнүккөн мамлекеттерден болуп кетебиз. Ал эмне деген? Инвестор дагы жөндөн эле акча келип салбайт. Ал изучать этет. Бүгүнкү күндө бизде электр энергия эң сапаттуу да эң арзан. Инвестор эч качан жөндөн эле келбейт, эсеп кысам менен келет. Мен мынанча электр энергия арзан экен. Бул жакта электр энергия өчпөйт экен. Бул жерде сонун экен. Бул жерде мамлекет жардам берет экен деп атат. Ошондуктан инвестор келет. Мен ишенем, Кудай буйруса биз өнүккөн, алдыда кеткен мамлекеттерден болобуз. Ошондуктан рахмат дагы бир жолу. Кудай буйруса дагы келебиз. Чоң рахмат сизге, Алмазбек Кеңешбекович. Ишиңизге ийгиликтерди каалап өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп болгондой, бүгүн дагы бир
балалыкка тоңуп бары, ошол эле убакта бир өзгөчө окуяларды баяндаган биздин дагы бүгүн өзгөчө бир коногубуз болду. Бүгүнкү каарманыбыз болсо ушул электр тармактары ишканасында ушу 30 жылга жакын чукул эмгектенип келген. Ушул биздин экономикабызга дагы өзүнүн салымын кошо турган ушул жааттагы адистердин бири катары бул бүгүнкү күндө жетекчи Ош райондук электр тармагынын башчысы Самидинов Алмазбек Кеңешбекович мырза болду. Кийинки берүүлөрүбүздө биз сиздер менен ар бир тармакта мыкты болгон коноктор менен биргеликте сонун подкасттын ар бир тартымдарын сизге сунуштай бермекчибиз. Кийинки эфирлерден жүз көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.